Assalamu alaikum, урматтуу каналымды көрүүчүлөрүм. Бул биздин страйкбол ойноочулардын жааматы. Ар бир базар күн сайын оюндарды уюштурабыз. Ошон үчүн катышкыла. Бизде ар кандай ушундай түрлөр бар. Ар бир аскер машыгуучу өзүнүн оюнун, өзүнүн баягы куралын тандайт. Көзгө атарлар да бар, ошо жортуурчулар да бар, ошо штурмовиктер. Оор пулемет ташыгандар бар, миномет, гранатомет менен аткандар бар. Шылса дрондорду колдонгондор гана жок болуп жатат азырынча. Аскер түрлөрү бар да. Аны албетте бул деген баары расмий оюн, тиешелүү органдар бирлет, спорт деп эсептелинет дүйнө мекендигинде, ошон үчүн эч бир коопсуз нерсе жок. Мынакей мисалы үчүн снайпердин акыркы бир 3 оюндун ичине мурунку 3-үчү артка санаганда оюндун кезинде снайпердин аткандары, мисалы үчүн душмандар жоолордун артынан кирип, акырындап ортосунан өтүп, ушундай атуу жасады. Бул балага тийди тез эле жамбашка, бул кызга болсо бир да огу тийбей койду, анткени шамал катуу болгондо мен да ушул оюнга катышкам. Мынакей атып атат, бир атты тийбей калды, 2 атты тийбей калды, 3 атты тийбей калды. Эмне менен атты деп сурасаңыздар, ушул атайын жай кылынган видеодо көрсөтсөм болот. Жакшылап байкасаңар экран тушунда мындай 6 граммдык, бул учурда 4 граммдык, 0,4 граммдык атайын кичинекей ушундай шар катык менен пластиктен жасалган атуу жасалды да, мынакей артына тийди. Ушинтип снайпер атуулар. Бул жерде болсо ушу Абе Нуса деген биздин оюнчубуз бар. Аябай көп оюндарды уюштурат ушул бала. Аны ушу азыр ага атуу кылынып атат. Мынакей снайпер атканда шамал шаригин четке кагып кетти. Ошо канча 2 жолу атты дагы, 3 жолго чейин атты, бирок бирде тийбей койду да. Эми мындай жай кылсак, мына көрүп атасыздар. Шарик огу ушундай көрүнөт да. Ак пластиктен жасалган. 0,4 грамм ушундай. Мына дагы бир жолу атса, Нуса качканга үлгүрдү да, тамга тийип атат мынакей. Ушундай бул снайпердин жумушу. Албетте жортуучулардын жумушун да көрөбүз азыр кандай иштейт экен. Бул болсо кээ бир учурларда оюндарда жөн эле калп эле атыша бербей, кошумча дагы ар кандай иштерди, маселелерди чечиш керек болот. Мисалы үчүн ушундай атайын компьютер менен жасалган коробкалар бар. Ошо ичинде эгерде көк аны кармаса, көк топ кнопкасын басса, эгерде сары топ өз кнопкасын баспай койсо, анда көк топ жеңип калат да, убактылар саналат. Бул жерде дагы ушун диверсанттардын да жумуштары бар. Мисалы үчүн бул диверсант келип туруп 2 баланы союп салды да, артынан чуркап келип туруп, аябай мындай мышыктай да, үн чыгарбай. 2 бала түшүнгөн жок эмне болуп кеткенин. Биз силерди түшүнбөсөңөр керек, эми бир аз көрсөтөлү да. Секундадан да аз убакыттын ичинде артынан жашынып келип, чуркап келип, акырындап мындай пластикалык бычак менен бирди сойду, экинчини сойду да. Бирок бул албетте чыныгы сойгон жок, бул калп эле союш. Бул эми машыгуу да, оюн, спорт. Аны ушу 2 бала ушунчалык тез ушундай өлтүрүлдү, мындай калкчалардын ичине алганда. Аны түшүнбөй атат да, эмне болуп кетти деп. Бул айтып атат, мен силерди мынакей мол резина бычак менен сойдум. Силер деген кызыл чүпүрөңөрдү көтөрүп кеткиле десе, ишенбей атышат, ишенбей эсип алышат. Мынакей дагы бир жолу кайрагыла кандай тез болуп кеткени баары. Өлдүңөр дейт да. Ушундай диверсанттар да бар бизде, аябай укмуш, кыйын. Алар машыгып туруп, аны ушинтип жоолордун артынан кире калып, күтүлбөс жерден ушундай атака кылышат да. Ушундай ал атака кылып туруп, андан кийин акырындап мында дагы баш ошол жоонун тобуна артына кирип, оюн болмуш болуп, оюнчу болмуш болуп туруп, анан дагы 12 кишини ушинтип союп салды да. Мындай кабыкчанын ичинде союп салды деген сөздү алып атам. 12 кишини кайра ошо баягы убактылуу тирилүүчү жайга жөнөтүп салды. Ошо тирилүүчү жай деп атайбызчы, болсо мертвяк деп коет орусчасынан. Ошол жерден баягы 15 мүнөт отурасың же жарым саат отурасың, кайра тирилип, кайра оюнга киресиң да. Булар болсо мисалы үчүн ошо жортуучулардын жумушу да. Жортуучулар штурмовиктер. Азыр ушул бөлмөнү тазалайт. Мынакей Абе Нуса кайра анын камерасынан ошо Нуса деген оюнчу мынакей кирип туруп 2 жоонун аскерин атып салды да. Мына байкасаңар, аябай жай кылсак, камераны мына бирди атып атат, экинчини атып атат да. Ушундай оюндар өтөт.
ошо атайын бөлмөлөрдөн ушундай маселелер каралат. Кандай штурмду кылыш керек экен, кандай туура кириш керек, кандай тез ачыш керек, кантип бири-бирин коргош керек. Андан кийин экөөнү тазалады. Мына бир граната ыргытышты, тигилер граната жарылды. Гранатанын ошо пластик мындай окчолордон турган нерсе. Бул жерден болсо мынакей аны өзүн ушо атып салып атышат. Мынакей көрүп атасыздар. Азыр жай кылсам дагы бир шира көрөсүздөр. Анан мисалы үчүн жардамчысы, экинчи ошо катышуучусу, топтун мүчөсү келип туруп ага мындай колдоо көрсөтүп атат. Бул жарадар деп эсептелинди Нуса. Анага албетте ошо медик катары өзүнүн жардамын берип атат, кошо ушул атышып атат да. Бул маселе бул имаратты тазалоо да. Ошо имаратты тазалоо үчүн граната ыргытты. Мынакей граната ыргытып атканда кокусунан магазин түшүрүп алды, кайра кийгизди. Эми баягы жарадар деп эсептелинген жолдошуна аскерине тапанча берип атат. Аскер ушул атып атат да. Тиги сары мындай жилетчен турган 5 метрчен турган бала бул деген сот да, бул деген баары чыл экенин байкап карап атышат. Эми ушул жортуучуларды карасак, ошо страйк болду, тамдар ичке, бирок анык жашоодо андай эмес да. Анык жашоодо мисалы үчүн ушундай М240 менен бирөө келип туруп атса, тамдардын баарын теше атат да. Ошон үчүн страйк болуп албетте анык аскердик кызматтан айырмаланат. Бул дагы бир акыркы оюндардан түшкөн сүрөт. Ушунча кишиден катышып турат да, ар бир базар күн сайын. Бишкектин тегереги бул жер башка региондордо да тараталы деп атабыз. Буйруп, Кудай буйруп ошо өлкөбүздө экономикалык абал жакшы өссө, ошентип биздин баягы балдар ушул оюнду бүт өлкөгө таратат. Анан ким билет, эми келечекте керек болбой эле койсун, бирок мекен коргонго да күчү жарап калат деп ойлойм да. Ошол анан ден соолукка да жакшы бул нерсе, бул өзүнчө дагы бизнес. Буга албетте бизнес пландоону үйрөнүш үчүн ушул QR код менен сканерлеп курска катышсаңар болот. Силерге кат келет, эмне кылыш керек экенин жазып берем. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Могу QR код менен же номер менен мурун колдооңорго чоң ыраазычылык. Андан кийин эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишене алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот да.